Министрлик Кыргыз-Тажик чегарасындагы чатакта 11 жаштагы бала жарадар болду. Бул туурасында Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Жабырланган бала учурда Лейлик райондук ооруканасында экенин билдиришти. Оң ийинен тешип кеткен жана сол жагынан жаракат алган. Медицина кызматкерлери абалын орточо оор деп билдиришти. Эске салсак, тажик тараптын аткан огунан буга чейин 31 жаштагы аял менен 21 жаштагы уландын жаракат алган айтылган. Аялдын абалы оор экенин билдиришкен. Министрликтен учурда облустагы ооруканалар жана тез жардам кызматы күчөтүлгөн режим менен иштеп жатканын айтышты. Эске салсак, чегара чатагы бүгүн 14 сентябрда алгач Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасындагы Булак башы тилкесинде болгон. Андан соң чатак оту Каксайда, кийин Паскарык аймагында жанган. Кыргыз тараптан 2 жоокер жаракат алган. Андан кийин Самаркандик заставасынын жанындагы атышууда 2 кыргызстандык, 1 аял жана 1 эркек ок жеген. Тажикстанда чегара чырында 2 аскер каза болгону кабарланды. Азоди радиосу 14 сентябрда Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасында болгон атышууда 2 тажик аскери набыт болуп, 11 адам жаракат алганын жазды. Маалыматка караганда, жаракат алгандардын ичинен 6 чегарачылар, 5 жайкын тургундар. Алардын баары ооруканага жеткирилип, дарыгерлердин көзөмөлүнө алынган. Кыргызстандын Улуттук коопсуздук комитетинин чегара кызматынын маалыматы боюнча 14 сентябрда Кыргыз-Тажик чегарасындагы 3 жерде Булак башыда, Каксай жана Паскарык аймагында ар кайсыл убакта ок атылды. Россия Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаал боюнча үн катты. Россия Кыргызстан менен Тажикстандын президенттерин ортодогу макулдашууларга таянып, саясий дипломатиялык талаага кайтып келүүгө, кандай гана чагымчылык болбосун, ага биргелешип каршы турууга чакырат. Бул туурасында Россиянын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова берген комментарийде айтылган. Расмий өкүл Кыргыз-Тажик чегарасындагы чыңалган кырдаалга Россия өтө маани берип, көз салып тургандыгын билдирген. Тараптардын чегара маселесин Россиянын чегараны бөлүү боюнча өзгөчө коңшу Борбор Азия мамлекеттери жаатында бай тажрыйбасын колдонуп, өз ара алгылыктуу, узак мөөнөттүү чечим кабыл алуусуна көмөктөшүүгө даяр экендигибизди билдиребиз деп айтылган анда. Чегара чатагы бүгүн 14 сентябрда алгач Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасындагы Булак башы тилкесинде болгон. Андан соң чатак оту Каксайда жанды. Булардан кийин Паскарык аймактарында атышуу болду. Кыргыз тараптан 2 жоокер жаракат алды. Андан кийин Самаркандик заставасынын жанындагы атышууда 2 кыргызстандык, 1 аял жана 1 эркек ок жеген. Чегара кызматы. Тажик тараптан кара кийимчен сакалчан адамдар ок атканы тынчсызданууну жаратат. Тажик тараптан атышууда кара кийимчен эч кандай белгиси жок сакалчан адамдар карапайым калкка эч кандай зарылчылыксыз ок атканы өзгөчө тынчсызданууну жаратат. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынын маалыматында айтылат. Айрыкча тажик тараптан атышууда кара кийимчен эч кандай белгиси жок сакалчан адамдар карапайым калкка, инфраструктуралык объектилерге, турак жай имараттарына жана жарандардын башка мүлкүнө эч кандай зарылчылыксыз ок атканы өзгөчө тынчсызданууну жаратат. Ошол эле учурда тажик тарап гранатометторду, минометторду жана ок атуучу куралдарды колдонушкан деп жазылат маалыматта. Эскерте кетсек, бүгүн эртең менен Кыргыз-Тажик чегарасында ок атылганы кабарланган болчу. Облус башчысы 2 тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгилеп, ок атышуу токтогонун билдирген. Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров камакка алынды. Экстремистик материалдарды таратуу фактысы боюнча тергөө амалдары уланууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Аталган факты боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин экстремистик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Сот тармактарда интернет мейкиндигине мониторинг жүргүзүү учурунда Хизбут Тахрир аль-Ислами кыймылынын тыюу салынган экстремистик террордук уюмунун идеологиясын пропагандалоочу материалдарды тараткан жана жарыялаган аккаунт аныкталган. Аталган кылмыш ишинин алкагында сурак кылуу максатында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына экстремистик материалдарды тараткан деп шектелген 1981-жылы туулган жаран камсыз кылынган. Учурда жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Энергетика министри Доскулбек Мурзаев ээлеген кызматынан тергөө бүткөнгө чейин четтетилди. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон. Ал эми энергетика министри жок болгон мезгилде анын орун басары Талайбек Ибраев милдетин аткарып турат. Белгилей кетсек, башкы прокуратура Доскулбек Мурзаевка 2 кылмыш ишин козгогон. Ал эми бүгүн энергетика министрлигинин кызматкерлери мамлекетке 911 миллион сом зыян келтиргенин кабарлады. Ишкер Илгиз Шаменовдун Орусиянын баш калаасы Москвада жан сакчылары менен унага түшүп бара жаткан видео социалдык тармактарга тарады. Facebook колдонуучусу Эрбол Токтогулов Шаменовду жан сакчылар кайтарып, Mercedes 223 үлгүсүндөгү чопкутталган унаас менен жүргөнүн айтып, орусиялык укук коргоо органдары кайтарып жүрөбү деген суроо салды. Ысык көлдө мал уурдоо учуру видео көзөмөлгө түшүп калган. Милиция кызматкерлери шектүүнү кармашты. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Каракөл шаардык ички иштер башкармалыгына 28 жаштагы жергиликтүү тургун арыз менен кайрылып, 31 август күнү аркандалып турган 2 баш коюн уурдап кетишкенин билдирген. Аталган факты катталып, уурдоо менен кылмыш иши козголгон. Кылмыш болгон жерде орнотулган видео көзөмөл камераларын карап чыккан милиция кызматкерлери камералардын бирине түшүп калган Азият улутундагы жаран уурдалган малды жетелеп баратканын аныкташкан. Ак Суу районунун Челпек айылынын 53 жаштагы тургуну мурда соттолгон жаран болуп чыккан. Ал соттун чечими менен үй камагына чыккан. 14 сентябрда Самарканд шаарында Өзбекстан Республикасы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин аянтчасында Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Өзбекстан Республикасынын транспорт министрлиги, Кытай Эл Республикасынын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин ортосунда Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолунун курулушун долбоорлоо боюнча кызматташуу боюнча макулдашууга кол коюлду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Макулдашууга Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев, Өзбекстандын транспорт министри Илхом Маккамов жана видеоконференция форматында катышкан Кытай Эл Республикасынын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хе Лифен кол койду. Документте Кыргыз Республикасынын аймагындагы тилкеде Торугарт, арпа, макмал, Жалал-Абад каттамынын бириктирилген варианты боюнча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык, экономикалык негиздемесин ийгиликтүү бүтүрүүгө биргелешип көмөк көрсөтүү каралган. Тараптар активдүү кызматташат жана Кыргызстанда жүргүзүлө турган техникалык, экономикалык негиздеме боюнча Кытай темир жол корпорациясынын биринчи долбоорлоо, изилдөө институтуна биргелешип колдоо көрсөтүшөт. Техникалык, экономикалык негиздеме боюнча бардык иштерди аяктоо мөөнөтү баалуу жүргүзүү убактысын кошкондо 2023 жылдын 1 июнунан кеч эмес.